8 класс кыргыз тили сабагы. Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин силер менен өтө турчу темабыз аныктоочтун милдетин сан атоочтун аткарышы. Сабактын максаты. Бүгүн сабактын жүрүшүндө аныктоочтун милдетин сан атоочтор аткараарын билесиңер. Жана көнүгүүлөр аркылуу сүйлөмдөрдү талдап, аныктоочтук милдетти аткарган сан атоочторду таба аласыңар. Өз алдыңарча сан атоочторду колдонуп аңгеме жазасыңар. Алгач балдар кайталап алалы. Аныктоочтун милдетин кайсы сөз түркүмдөрү аткарат? Азаматсыңар балдар. Аныктоочтун милдетин зат атооч, сын атооч, сан атооч, атоочтуктар жана ат атооч аткарат. Биз булардын ичинен буга чейинки сабактарда аныктоочтун милдетин зат атооч менен сын атооч аткараарын билгенбиз. Ал эми бүгүн биз силер менен аныктоочтун милдетин сан атоочтор аткараарына токтолобуз. Алгач балдар сан атооч деген эмне экендигин эсибизге түшүрүп алалы. Сан атооч аты айтып тургандай эле заттын санын, эсебин, ирээтин билдирген сөз түркүмү болуп эсептелинет. Демек, аныктоочтук милдетти эсептик жана ирээттик сан атоочтор аткарат экен. Эсиңерде барбы балдар? Эсептик жана ирээттик сан атоочтор деген эмне? Эсептик сан атооч заттын так санын, эсебин билдирет. Канча, нече деген суроого жооп берет. Мисал үчүн 3 китеп. Канча китеп? 3. 100 кой. Канча кой? 100 кой. Ал эми ирээттик сан атооч заттын ирээтин, катарын билдирип, канчанчы, неченчи деген суроолорго жооп берет. Мисалы, 8 класс. Канчанчы класс? 8. Биринчи орун. Канчанчы орун? 1. Бул жерде ирээттик сан атоочтор 8, анан 1 деген сөздөр экен. Демек, аныктоочтук милдетин аткарган сан атоочтор канча, нече, канчанчы, неченчи деген суроолорго жооп берет экен. Анда азыр балдар мисалдарга көңүл бурабыз дагы аныктоочтук милдет аткарган сан атоочторду карайбыз. Республикада 7 область бар. Бар. Сүйлөмдүн баяндоочу. Эмне бар? Область. Сүйлөмдүн ээси. Канча область? 7. Өзүңөр көргөндөй 7 деген эсептик сан атооч аныктоочтук милдет аткарды. Областтын канча экенин билдирди. Эмнеде? Республикада. Бул толуктооч. Экинчи мисалды карайбыз. Биз 9-кабатта жашайбыз. Сүйлөмдүн баяндоочу жашайбыз. Эмне кылабыз? Жашайбыз. Ким? Биз. Сүйлөмдүн ээси. Эмнеде жашайбыз? Кабатта. Толуктооч. Канчанчы кабатта жашайбыз? 9. Бул сүйлөмдүн аныктоочу. Өзүңөр көргөндөй ирээттик сан атооч канчанчы деген суроого жооп берип, аныктоочтук милдет аткарды. Кийинки мисалга көңүл бурабыз. Менин 2 эжем бар. Бар сүйлөмдүн баяндоочу. Ким бар? Эжем бар. Сүйлөмдүн ээси. Канча эжем? 2. Бул жерде эсептик сан атооч канча деген суроого жооп берип, аныктоочтук милдет аткарды. Кимдин? Менин. Бул дагы аныктооч, себеби илик жөндөмөсүндө турат. Эми балдар, темага байланыштуу көнүгүүлөрдү иштейбиз. Окуу китебиңерди ачкыла. Дептериңерге 85 көнүгүүнү жазып, биздин класс деген темада сан атоочторду пайдаланып чакан текст түзөсүңөр. Кайсы сөздөрдү колдонуу керек экендиги көнүгүүдө жазылып турат. Андан кийин 87 көнүгүүнү жазып, сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзөсүңөр. Сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла.